Biz азыр Нарын Үчнара жолунун 12 чакырымында турабыз. Мына ушул жолдун 10 чакырымынан 13 чакырымына чейин асфальт басуу өткөн жылы эле башталган. Бирок эмнегедир бул 3 чакырым жол али күнгө чейин бүтпөй келет. Анын себептери эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө кеңири айтып беребиз. Бети жамаачы шымдай тешилген таш жолдо ылдамдыкты 40тан ашырбай унаа башкарып бара жаткан Улам Мусаев Нарындын Ортонура айылынан. Айдоочунун айылы менен Нарынды байланыштырган автожолдун 7,5 чакырымына өткөн 2023 жылы асфальт төшөө мерчемделип, бирок 1 жылдан ашык убакыттан бери 3 чакырымы жасалбай келет. Мындан Улам Мусаев жасалбаган тилкеден унаасын акырын айдап өтпөсө жолдогу аңгыл дөңгүл тетиктерди бат эле жарактан чыгарары турган иш. Эми биз ушинтип барып келген сайын эле бир 2-3 барып келген сайын эле машинаны ремонттой беребиз да, жолдун акыбалын көрүп атасыңар да өзүңөр. Буга эми элди өтө эле кыйнап атат да. Эч кимден жооп болбой атат. Эми бул качан бүтөр дагы белгисиз болуп калды. Быйыл бүтөт деп сүйүнүп аттык эле, бирок быйыл да бүтпөй калды деп атышат да. Эми бул менин оюмча бул Нарын облусунун эле жетекчилеринин шалакылыгы болуш керек. Минтип иштин ара жолдо калышы элди да тынчсыздандырбай койгон жок. Себеби бул жасалбай турган тилкени өткөн 2023 жылы бүткөрүү мерчемделген экен. Бирок жыл аягында аба сууктап кетип 2024 жылга калтырылыптыр. Быйылдагы бул көрүнүш кайталанып калат деп чочулашууда жергиликтүүлөр. Канчалаган адам 7 айыл каттап атат бул жерде. 7 айылдын машинеси болбой калды да. Карачы болбогондо жер эсегеле бүтүп жер болчу. А иштесе 2 күндө бүтүрөт экен иштесе. 2 километрди 2 күндө бүтүрөт экен. Ошо 3 километр, болгон 3 километр. Эми 3 күндө бүтүрбөсүн. 3 ай, 3 жылдан бери эмне кылып жүрөт айына? Мына ушул жолду куруу вазифасы тендерден Гранд Строй сервис ишканасына берилген. Бул ишкана ишти өткөн жылдын күз айлары менен баштап, бирок аягына чыкпай, калган жумушту үстүздөгү жылдын жай айларында улантыптыр. Анда анын жетекчиси жолдун 2 чакырымына асфальт төшөлүп бүткөнүн, калган 3 чакырымы бир жуманын ичинде бүтөөрүн жана жолго деген каражат убагына кечиктирилбестен берилип жатканын билдирген. Бүгүнкү күнгө мына азыр 1-3 күнүн ичинде 2 чакырым бүтөбүз. Андан кийин июлдун этегине чейин калган 3,5 чакырымын бүтөбүз. Эми ушул айдын ай менен биз процентовкасын өткөрсөк, акча каражатын буйрса үзгүлтүксүз бөлүп берип атат кылган ишке. Жолчунун мына ушул айткан убадасы убагында орундалбай иш ошол бойдон калыптыр. Эмнеге мындай кырдаал жаралганын билүү үчүн бул ишкананын жетекчилигине байланышка чыгып көрдүк. Бирок чалуубузга жооп ала алган жокпуз. Ал эми жолду курдуруу үчүн буйртма берген Нарын райондук номер 8-жол төлөө ишканасы асфальт басуу 14 октябрнен башталарын, буга чейинки иштин токтоп турушуна бир топ жүйөлүү себептер болгонун билдирди. Жай айларында 2 километрин асфальт төшөө жумуштарын аткарды. Азыркы күндө 3 километр 300-ün аткаруу алдында турат. Бул объект боюнча жолдун негизи асфальт төшөөгө даярдалган. Бүгүнкү күндө асфальтта бетон чыгаруучу завод бузулуп калгандыгына байланыштуу убактылуу токтоп турат. Бүгүн подрядчик менен телефон аркылуу байланыш сүйлөшкөнүндө 1-2 күндөрү буйрса асфальт төшөө жумуштарын баштайбыз деп маалымат беришти. Мына ушундай ыңгайсыз кырдаалда турган жолдун 7,5 чакырымына асфальт төшөө боюнча өлкө казынасынан 54 миллион сом каралыптыр. Бөлүнгөн бул каражат иштин ыргагына жараша маалы менен бөлүнүп берилүүдө дейт жоопкер тараптар. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.